Өлкөдө кайрадан энергетикалык кризистин маселеси көтөрүлүүдө. Анткени энергетика министрлиги электр энергиясына болгон чектөөлөрдү киргизди. Акылдуу эсептегичтер аркылуу кубаттуулук чектелип, мекемелерге да үнөмдөө чаралары коюлду. Мындай чечим коомчулукта чоң талкууну жаратып, бул абал мурдагы жана азыркы бийликтин курч талкуусуна да себеп болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев учурдагы абалды 2010 жылга салыштырып төмөндөгүдөй жазды. Мен 2017 жылга келгенде өлкө токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээлинен көз карандылыктан чыга алганына, 2017-2018 жылдары биз электр энергиясынын импортун толугу менен токтотконуна сыймыктанчумун. Муну мен Кыргызстан өзүнүн энергетикалык көз карандысыздыгын алган учур деп атачумун. Ошондуктан азыркы энергетикалык абалды көрүп, өлкөнү 2010 жылдын жазындагы абалга кантип кайра жеткирип коюуга болоорун түшүнүү кыйын. Учурда чет өлкөдө жүргөн мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Фейсбуктагы расмий баракчасы аркылуу президент Садыр Жапаровдун кайрылуусуна расмий жообу дал ушундай башталган. Ал өзүнүн президенттик 2011-2017 жылдарында энергетикалык көйгөйлөр түп тамыры менен чечилген деп эсептейт. Атамбаевдин айтымында Датка Кемин линиясынын курулушу Кыргызстанды Казакстан менен Өзбекстандын транзитине болгон көз карандысыздыктан куткарган. Токтогул ГЭСин реабилитациялоо жана Бишкек ЖЭБин модернизациялоо менен 300 мегаватт кошумча кубаттуулук иштери башталган. Ошентип 2017 жылы энергетикалык көз карандысыздыкка жетиштик деген пикирин билдирген. 2010 жылдан кийинки мезгилде Датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы жана Датка подстанциясы курулуп ишке берилди. Бул бүгүн суверендүү энергетика деп аталып жаткан түшүнүккө негиз берген биздин энергетикалык көз карандысыздыгыбыздын өзөгү. Мурун биздин 4,5 миллиард киловатт саатка чейинки электр энергиябыз кошуналардын түйүндөрү аркылуу транзит болуп өткөн. Ошол үчүн Кыргызстан жыл сайын Өзбекстанга 8 миллион долларга чукул акча төлөп, Казакстанга болсо 5-6-7 миллион долларлык электр энергиясын берчү. Мындан тышкары, казак тарап транзит акысынын жылдык көлөмүн 30-33 миллион долларга чейин көтөрүүнү пландап жаткан. Демек, келечекте биз өз электр энергиябызды өз колубуз менен өткөрүү үчүн эле жылына 38-41 миллион долларга чейин жоготмокпуз. Энергетика министри Таалайбек Ибраев да Атамбаевдин билдирүүсүнө жооп кайтарды. Ал Датка Кемин линиясынын курулушун моюнга алуу менен бирге анын баасынын кымбаттыгын мисал келтирди. Министрдин айтымында Кааса 1000 долбоорундагы чубалгынын 1 чакырымы 420 000 доллар турса, Датка Кеминдин 1 чакырымы 644 000 долларды түзгөн. Чынында Датка Кемин аба чубалгысынын курулушу Атамбаевдин убагында аяктаган, бул чын. Бирок ушул сыяктуу энергетикалык Кааса 1000 долбоорун биз быйыл ишке киргиздик. Кааса 1000 долбоорундагы чубалгынын 1 чакырымы 420 000 доллар болду. Салыштырып көрсөк, Датка Кемин чубалгысынын 1 чакырымы 644 000 доллар турган. Айырма чоң, ар бир чакырымдан 224 000 долларды түзөт. 405 чакырымга көбөйтсөк 90 720 000 доллар болот экен. Атамбаевдин убагында бул акчалар уурдалып кеткен. Министр Таалайбек Ибраевдин маегинде мындан тышкары Бишкек ЖЭБинин реконструкция иштеринде дагы кымбат жана сапатсыз аткарылганын белгилеген. Козголгон кылмыш ишинин алкагында кредитке алынган 386 миллион доллардын 111 миллион доллары коррупциялык жол менен уурдалган деп табылганын билдирген. Бул иштер боюнча тиешелүү жетекчилер, анын ичинде Алмазбек Атамбаев дагы жоопкерчиликке тартылганын кошумчалап, аны улай экс-президенттин убагында бир дагы жаңы ГЭС курулбаганын айткан. Ооба, Атамбаевдин убагында бир дагы жаңы ГЭС курулган эмес. Тескерисинче, тармак карызга батып, долбоорлор 2 эсеге кымбат жана коррупциялык схема менен ишке ашкан. Бул расмий далилденген факт. Атамбаевдин импорт токтоттук, ГЭСтерди реконструкцияладык деген билдирүүлөрү карандай калп. Мени менен мелдешем десе далилдеп берем. Жогоруда айтпадымбы, кыска мөөнөттүү 2 кыштык ийгиликтери жаратылыш шарттарына байланышкан. Канткен күндө да элге жарык керек. Мындай саясий талкууларды карап отура бербей, биз муну тарых деп кабыл алып, алдыга умтулушубуз керектигин эксперттер белгилейт. Ар бир президент өзүнүн мөөнөтүндө Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга милдеттүү. Ар бири жок дегенде бир чоң ГЭС куруп, же ишке киргизип конкреттүү иш аракеттерди көрүшү зарыл. Элдин жана учурдун талабы жаңы курулуштар жана туруктуу жарык деп белгиленет. Бул 30 жылдын ичинде деле боло берген ушундай чектөөлөр, свет маселеси кыш келген сайын болот бизде.
Буга чейин деле билесиңер, Бакиттин убагында деле тезек тергиле деген, Атамбаевдин убагында деле светтер өчкөн, азыр деле өчүп атат. Бул тарыхый факты да, муну эч ким жокко чыгара албайт. Муну бир гана жолу бар, катар-катар жана каскат кес салмайынча бул маселе чечилбейт. Ошон үчүн акыйлашып отура бербей, акча таап, инвестор алып келип, жылга 5 жылда бирден кести салып отурушубуз керек. Башка жол жок, бир эле жол бар да. Ошону келген президенттин баары билиш керек. Кийинки 50 жыл, 100 жыл келе турган президент дагы келери менен кес салыш керек. Жыл сайын электр энергиясына болгон таңкыстыктын дагы бир себеби катары өлкөдө жаңылануулардын болушу, жаңы өндүрүш ишканалардын ишке кириши, турак жайлардын көбөйүшү муктаждыкты жогорулатууда дешет адистер. Бирок аны чечүүнүн жолдору да бар. Энергетика боюнча эксперт Жаныбек Кулумбетов энергияны үнөмдөөнүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу менен ага жетишсе болоорун белгилейт. Ал эми азыркы убакта кечки күндө жарыктандыруу үчүн мекемелердеги электр энергияны азыраак пайдалануу мүмкүнчүлүгү бул эми керек электр энергияны толук жеткирүүгө шарт түзүүнүн бир варианты. Себеби бизде жарыктандырууга кеткен энергияны LED лампочкаларды көбүрөөк пайдалануу менен 80%га чейин азайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ошондой эле азыраак пайдаланган деңгээлде кереги жок учурда өчүрүп турсак, муну энергия менеджмент деп айтып коебуз. Ошондо чыгып аткан азыр энергияны толук деңгээлде пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле эртең мененки тартыштыкта же болбосо кечки жанагы энергиянын көп пайдаланган учурларында болсо, бизде энергияны ошол эле берилип аткан деңгээлде толук пайдалануу мүмкүнчүлүгүн деле пайдалансак болот. Бул үчүн ошол убакта керектүү гана приборлорду иштетип, кереги жокторун кайра өчүрүп коюп алып эле ошол режимден ошол убактан өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Эми бул бир жагы да. Айта кетсек, 2026 жылга чейин өлкөдө 25 чакан ГЭС курулаары маалымдалды. Учурда Камбарата 1 ГЭСинин курулушун баштоого даярдыктар жүрүп жатат. Ушул тапта энергетикалык тартыштык убактылуу көйгөй деп белгиленүүдө. Нурзада Сыдыкова, Кудакал Сумралиев, регион, Бишкек.